Bismillahirrahmanirrahim. Adep tuğrasında Peygamber aytkanken İza kuntum thalatatan fala yatanaja ithnani duna ahiri. Biroq aytayın dese uşul eкен. 3 adam bolsoңор дейт. 3-cü adamды таарынтпоо үчүн элге аралашмайынча экөө өзүнчө сырдашпасын дептир. Ben bu neyse aytqым эле келип жүрдү эле, субханалла. Ушакчылар жөнүндө бар да. Адамда өзү күмөн деген бар туугандар. Эки адам тура турган болсо, сүйлөшүп атса, 3-cü адам бар ошол жерге туруп калган жакшы эмес. Экөөнүн ортосунда кийлигишип. Бул адеттерден. Эми ошондой эле көпчүлүк адамдар биякта турса, экөөңөр эки адам бар өзүнчө бияка сырдаша турган болсо, сүйлөшө турган болсо, бул адамдарга күмөн жаратышы мүмкүн экен. Ал эми кайсы жерде күмөн боло турган болсо, ошол жерде шайтан бар экен. Ар бир адамдын өзүнүн мындай бир түшүнүгү болот экен. Эгерде түшүнүктүү адамдардын жанында турсаңыздар, аларга биз бир аз өзү сөзүбүз бар эле деп өзүнчө жылып кетсеңер, анда машалла күмөндөн чыгасыздар. Же болбосо кээ бир адам мисалы, кээ бир адам кечинде, түн ичинде кетип баратса, эки адам сүйлөшүп аткан болсо, эки адам сүйлөшүп аткан болсо, эмнекен ошол адамдар жаман күмөндө болбосун дейт. Же болбосо бир эркек бир аялдын жанында болуп жүрүп туруп кала турган болсо, эмнекен адамдар өтүп бара турган болсо, ассаламу алейкум деп коюш керек экен. Ачык ким экенин билгизип. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шаарда турган мезгилде эмнекен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанында бир аял туруп калды. Эркектер өтүп бараткан эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ассаламу алейкум деди. Ва алейкум салам. Бул менин аялым деп айтты. Дегенде я Расулалла бизде күмөн деле жок эле. Жок бизде десе Пайгамбар салам жок деди. Шайтан үчүнчүңөр деди. Ал силерге сөзсүз күмөн салат. Ошонун себебинен эки адамдын өзүнчө турушу, ошондо эки адамдын элден бөлүнүшү эмнекен бул жакшыраак нерсе эмес экен. Ал шайтан адамдын күмөнүнө жараша кол салат. Мисалса, көптөгөн эркектер ушул жерде аялдарда күмөн менен жашашат. Күмөн кылышат. Дайыма. Сен кайда жүрдүң? Эмне кылып жүрдүң? Эмнекен кээ бирлер дайы жок, ушунда бир кызганчактык өтүшү мүмкүн. Демек, бул жерде айтып аткан эки деген сөздө эле өзүнчө туруу деген нерсе жакшы нерсе эмес. Мисалы, экөөдө турган болсо Пайгамбар кайнагасы менен жана кайниси менен келиндин жалгыз калышы бул өлүм деген Пайгамбарыбыз. Экөөнүн жалгыз калышы өлүм экен. Мүмкүн эмес экен. Жада ушунча деңгээлде нерселер бар. Эми некен Пайгамбарыбыз бекер айткан эмес экен бул жөнүндө. 3-cü адам таарынтпоо дегени, мисалы, бир адам келди, сен туруп алып экөөбүз сөзүбүз бар эле деп, ачык айтып, бир ишибиз бар эле деп айтыш керек экен. Же болбосо кулагына акылшып атып, жүр деп сураган болсо, некен тиги адам мен жөнүндө жаман ойлоп атабы деп калышы мүмкүн экен. Ислам дини ушундай дин туугандар. Эң чоң маанини адамдын акысына коёт. Адамдын акысына кирүү ширк кылгандан кийинки күнөө болуп эсептелет. Адамдын акысына. Бир адамдын акысын жөө, талкалоо, бул субхана кандай эле арам болсо, чоң арам болсо, ошонун арамдын бирөөсү болуп эсептелет. Эмне үчүн бул жөнүндө айтылат? Анткени көп адамдар ооруганда деле жөнүндө ооруп калбайт. Адамдардын бир адамдардын күмөнү себептен ооруйт. Мисалы күмөн. Бир адам ушунда бир жаман жек көрүү кыла турган болсо, же болбосо бир жаман дуа кыла турган болсо, сөзсүз ошол нерсе кабыл болуп калат экен. Кээ бирлер сурайт да, мен эч ким эчтеке кылган эмесмин, эч нерсе кылган эмесмин. Бирок өзүнчө эле бир такыр эле алдыга жылбайт, кыйналгандан болот. Мына ошол жерде адамдын акысын тепсеп койгон себебинде болот. Мисалы, Алла Таала намаз окугула, ата-энеге баш ийгиле, мисалы алса. Намаз окугула, бир туугандыкты кургула деп. Намаз окугула деп, субхан соодаңа адалдан кылгыла деп. Намаз окугула деп, субханалла менен бир эменин куда түшүп койгон адамдын түшүп койсо дейт, үстүнө куда түшпөгөлө деп аткан. Намаз окугула, бирөө соода кылып аткан болсо, үстүнө соода кылбагыла деп, соодасын бузуп карасаң кандай нерсе. Пайгамбарыбыз бизге Алланын дини ушунча деңгээлде. Бири Алланын өкүмүнөн кийин эле ошондон адамдын акысы айтылат. Адамдын акысына кирүү бул адамга оору алып келет. Мисалы, көп адамдар билбей эле мындай ойлобостон туруп кылып коюшу мүмкүн. Адамдын мындай Пайгамбарыбыздын бир сүннөтү бар, кечирим суроо. Пайгамбардын сүннөтү.
Biz ошол кечирим суроону унутпойбуз да, кээ бир убакыттарда эмнекен жүрөктөрүбүздө бирөөнө мындай сага болгон жек көрүү калып кала берет. Ошол нерсе дагы адамдын жашоосуна таасир берет кадимидей. Таасир берет. Таасир бербей койбойт. Демек, эмне кылышыбыз керек экен? Адамдын акысын бергенди аракет кылыш керек туугандар. Адамдын акысын. Адам акысын мисалы алса кантип беребиз десе, мындай такыр болбогондо эртең менен тургандан баш Алладан сураш керек. Алла, бүгүн бир да адамдын көңүлүн оорутууга мүмкүнчүлүк бербей мага деш керек. Жатасыздарбы? Ар бир мажлиске отурганыңарда, бир жерде отуруп сүйлөшүп отуруп, бир чечим болуп, бир узушуп болгондон кийин да аягында эмнекен ушул мажлистин зыянын бербе деп Алладан сурайлы. Конокко барганда дагы ошол конокко барып бардың, сени чакырды, отурдуң. Эмнекен ошол жерден чыгып баратканда, я Алла, ушул конокту мен келдим, я Алла, ушул жерге мени чыгып байла алып келбе. Бул конок субхана сени чакырган үчүн болду, сен берген ырыскын жедим деп Аллага толук таянышыбыз керек экен. Мисалы алса, экөө үйлөнүп аткан болсо, сөзсүз эмне кылышыбыз керек экен? Алардын акысына дуа кылышыбыз керек экен. Алардын акысына дуа кылыш керек. Алла, ушулар бактылуу жашап кетсин. Бакыт бергин деп дуа кылышыбыз керек экен. Эгерде экөө соода кылып аткан болсо, эмнекен ортосунда адилеттүү сот болгонго аракет кылыш керек экен. Бир нерсе сураса, жазып койгула. Мына мен жазып койгула деп жазганга, жоксо экөөнүн ортосунда адилеттүүлүк орнотконго аракет кылыш керек. Керек болсо бирөө бир койду бир койго кошо турган болсо, ошол койдун берип атканда да койчун дагы алып аткан, берип аткан, койду берип аткан ээсин дагы экөөтөң бири-бирине субханалла эмне кылышыбыз керек экен? Толук мындай ынаныш керек экен. Кечирип туруш керек экен. Бири жакшы мамиле кылыш керек. Бул жөнүндө бекер айтылбайт. Анткени себеп субханалла. Азыр биз окуй турган Куран, сала турган дин кимдин пайда берет билесиздерби? Кимдин жүрөгү ушундай жаман нерселерден, күмөндөн, жек көрүүдөн, мындай жанагындай бир хасаттан, көрө албастыктан таза болсо, батыраак аягат. Ошол үчүн ушул жерде отурушуңуздар деле, я Алла, мага зыян кылган бардыгын кечирдим деш керек болду. Шыдасыздарбы? Жана мени кечиришин насип кыл дейле. Иншалла, Кудайым буйрса, Алла насип болсо, жакшынакай үйлөргө өзүнүн результат менен кайтышка мүмкүнчүлүк берет иншалла. Аракет кылабызбы?